Дастан Артисбекович, сиз жогорку кеңештин төрагасы болгондон бери парламенттин кадыры аябай түшүп кеткени боюнча сын пикирлер арбын айтылып жатканын кулагыңыз чалдыбы? Чалса эң кур дегенде эмне себептен мындай сөздөр чыгып жатканын анализдеп көрдүңүзбү? Буга дейре жогорку кеңештин дарегине чимкирик деген сөз айтылбаса керек, чынбы? Эмне үчүн сиздин учурда айтылды? Парламенттин деңгээлин чимкирикке дейре түшүрдүмбү деген сезим менен ой калчалап намыстандыңызбы? Мына жакында Кара Суу районуна тойго барып дагы сөзгө калдыңыз. Сиз болсо мен барбай коюуга мыйзамдык негиз жок болчу деп актанып батырмалык кылдыңыз. Сизде мораль деген жашайбы? Кыргыз уят өлүмдөн катуу дечү эле го. Сиз бул жоругуңуз менен эң жогорку мамлекеттик кызматтын кадырын кетирип алдым деп ойлогон жоксузбу? Мамлекеттик маанилүү иш-чарага баргандай жоон топ депутаттарды ээрчитип алып, чай ичет элем деп шадыраңдап жүргөнүңүз акчанын, кулкундун кулу экен деген түшүнүктү бербейби? Деги эле өзүңүз кандай төрагамын деп эсептейсиз? Үн катып